Саламатсыздар, Беркин Тоо YouTube каналынын көрүүчүлөрү. Жети Өгүз районуна караштуу Ырдык жергесинде турабыз. Бул жерде Токой чарбасынын көчөтканасы экен. Азыр Токой чарбанын директору Талантбек Садыров менен биргеликте Токой чарбанын иш процесси менен тааныштырабыз. Саламатсызбы, Талантбек мырза? Токой чарбанын өзүнүн негизи карагайлар каяктан пайда болот? Эми көпчүлүк болсо мисалга алсак, тоодо өсө берет, өздөрү эле өсө берет деп көпчүлүгүнүн ушундай түшүнүгү бар да. Анан мындай карасак, көп түшүгү бар экен да бул иштинчи. Ошону жалпы айтып кетсеңиз, эмнеден башталат, кандай процесс? Туура айтасыз. Токой ошо эмнеден пайда болот деп жакшы суроо бердиңиз. Бул Токой негизи Кудай таала ушундай жаратылышты элибизге, жерибизге берген. Но биз ошол Кудайдын берген жаратылышты биз сактоо, анан көбөйтүү максатында биз ошол чоң карагайлардан түшкөн жана үрөндү алып туруп, анан кийин мындай иш-чараларды уюштурабыз. Могулар уже быйылкы жыл мына аккайың уже. Бул кайсы учурда себилген өзү? Бул өзү ошо апрелдин аягы, май айында. Майдын даже аягында уже бул күндүн эмесинде климатка жараша да май, июнь, апрель айларында болуп калышы мүмкүн да. Ушундай убактарда ошол себилген. Бул ошо быйылкы жылкысы ошо бул эмнеге үчүн монтип тиги шит менен жабылып турат деп сурасаңыздар, ошол баягы күндөн сактоо иретинде сактап, күндөн сактап, нымдуулукту кармоо максатында ушундай. Ошентип отуруп бул ошо 1-2 жылда көзгө көрүнүп жакшынакай болуп өсүп баштайт. 3000 эме көчөт алсак болот. 3000 көчөттү ошонун эмесин тиги 50 сантиметрден 50 сантиметрден кылып туруп, айырмасын 50 сантиметрден кылып туруп, тиги мектепче кылып отургузуп коебуз да, анан бул уже момундай болуп ишке жарап, уже көзгө көрүнүп сатыкка жарамдуу болгондо анан сатып баштайбыз. Булар уже 5 жылдыктар. 5 жылдыктар? 5 жылдыктар. 5 жылдыктар уже сатыла баштайт, 5 жылдыктар уже сатыла баштайт. Бир көчөттүн баасы канча болот? Бул эмесине жараша, породасына жараша. Допустим, мисалы аккайың ростуна да жараша болот. 1 метрлиги 115 сом, 2 метрлиги 200-дүн тегеритеси. Метрине жараша да, метрине ростуна жараша сатабыз. Тяншан карагайы, жанагындай көк карагайлар, алар баасы башкалар, кымбатыраак келет. Алар тиги лиственный анан хойный деп айтпадымбы? 2 түрү бар депчи. Лиственный кичине арзандыраак, а хойный кымбатыраак сатабыз. Тигил жактан көрсөтпөдүм, шиттин астында турган. Ошол эле тиги 3 жылдыгы да. Муну уже биз эми күздө мына азыр соктор ылдый түшүп баштайт. Мунун убактысы болот да, жаз күз школка кылабыз да. Монун ар бирин бирден ажыратып чыгасыңарбы? Бирден ажыратып туруп, бирден ажыратып алып барып туруп, анан андай даяр болгон жерлер бар. Мектепче аянтчасы деп коебуз, ушу мектепче аянтчасына бирден отургузабыз. Ар бирин. Мисалы, могул жерде азыр бери жагын 20 штук турат да, могул көчөдө 20 штук турат. Кенежин туя бул дагы ошол сиз жана айтылгандай эле үрөндөн чыгып көзгө көрүнүп, мондай колго кармала баштагандан кийин мектепче кылып аянттарга, өзүнүн аянттарга алып барып отургузабыз. Отургузуп ошол жактан уход кылып, анан 5-6 жыл, 4 жыл карап туруп, андай көчөттүн өзүнүн товарын бит чыккандан кийин анан сатыкка коебуз. Жанагы көчөтканада өсүп аткан көчөттөрдү ушундай жерлерди биринчи даярдап алып туруп, анан берилген планды жылына аткарып турабыз да, жылына 25-30 гектар, 20 гектардын айланасында ушундай зымтор менен ограждение кылып туруп, анан посадка отургузабыз. Бул посадка болсо где-то 14-15 жылы болгон посадка. Жылга ошо чоңоюп отуруп, 10 жылдан кийин тиги Токойго перевод кылып, бул огражденияларды алып, башка жерге отургузуп баштайбыз. Жети Өгүз Токой чарбасы 1947-жылы Кыргыз Советтер министрлиги тарабынан 856-токтом менен бекилген. Жети Өгүз Токой чарбасынын жалпы аянты 90.388 гектар. Анын ичинен Токой баскан аянты 31.205,2 гектар. Токой баскан аянты, аны калган аянты ар кандай багыттагы жерлер, жайыт жерлер дегендей.
Жете өз токой чарбасы эми негизинен 4 багытта иш алып барат. Токой өстүрүү, отургузуу. Ол жете өз токой чарбасында жалпы 55 адам эмгектенет. Биз ошо жана айтылгандай 4 багытта иш алып барабыз. Токой эмнеден пайда болот? Токой ушул токойчулар өсүп турган токойду кыркып сатат деген маселе болуп, анан токой каяктан пайда болот экенин жана көрсөтүп атып. Токой негизи мына бул кенедей тоорчактан пайда болот. Ушу тоорчактын андай ар бир токойдун ар бир карагайдын жана лиственный ана хойный деп атпаймынбы? Лиственный хойный. Анан кийин бул хойныйдын деле түрү бар да. Хойныйдын, допустим, Тянь-Шань карагайы. Бул болсо Тянь-Шань карагайдын тоорчагы. Ушул тоорчак убагы келгенде ар бир карагайдын өзүнүн үрөөн бере турчу убагы болот. Ошол үрөөн бере турчу убагын үрөөнүн алып туруп, анан кийин биз жана көчөтканага алып барып туруп, кенедей данектен токой чыгарабыз да. Туризм багытында бизде өзүңүздөр билесиз, Көк Жайык деген кереметтүү жайлообуз бар. Ушу Көк Жайыкта ошо андай көп жылдык арендаторлорубуз турат. Ал арендаторлорубуз ошо туристтерди тосуу максатында иш алып барышат. Анандай биздин кыргыздын боз үйлөрүн тегип, юртичный городок деп коебуз. Юртичный городоктор бар ошо. Алдыда пландар буюрса жакшы эле, эми ошо бизге ошо токой чарбанын аянтын, токой баскан аянтын көбөйтүп, ошо бизге берилген максатты, планды мындай ишке ашыруу.